Auzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Urmattуу momун musulmanдар. Бүгүн мен сиздер менен мусулман адамдын дисциплинасы жөнүндө сүйлөшкүм келип атат. Албетте, мусулмандын дисциплинасы бул ыраттуу, жоопкерчиликтүү жана таза жашоо образы болуп эсептелинет. Дисциплина адамдын убакытты туура пайдаланууга, өзүн жана башкаларды урматтоого, убадасына бекем болууга үйрөтөт. Мусулман адам үчүн дисциплина ибадаттарда, иштерде же үй бүлөдө жана коомдо өтө маанилүү экенин баардыгыбыз билебиз. Аллах Таала Исра сүрөсүнүн 34-аятында мындай деп айтып атат. Аузубиллахиминашшайтанирражим. Бисмиллахиррахманиррахим. Вауфу бил ахди минал ахди канал мас'ула. Сен убадага бекем бол. Анткени убада берген тууралуу сөзсүз сен жооп бересиң жана сураласың. Демек, чыныгы мусулман дисциплинаны сактап, ишинде жана ибадатында туруктуу болот. Туруктуулук ийгиликтин ачкычы, ал эми дисциплина болсо анын жолдошу болот. Урматтуу момун мусулмандар, жашооңуздарды дисциплинага салыңыздар. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.